Сооротуучу Кудай. 18-июнь. Кудай сени жана мени чексиз сүйүү менен сүйдү. Биз күнөөкөр кезибизде эле бизди сүйдү. Кудай күнөөкөрдү сүйөт, бирок күнөөнү жек көрөт. Күнөө жазаланышы керек. Ооба, Кудай каарданат. Кудайдын каары коркунучтуу нерсе. Мени жана сени Кудайдын каарынан куткарып кала турган бир гана жол бар эле. Ал төгүлгөнү жаткан Кудайдын каарын бирөөгө багыттоо. Ошол Кудайдын каары Иса Машаякка багытталды. Бизди сүйгөндүктөн биз ала турган жазаны Иса алды. Биздин күнөөлөр үчүн ал жазаланды. Исанын азап чегүүсү жөнүндө пайгамбарлардын китебинде, жакшы кабар китептеринде жазылат. Бизге ырайым кылыш үчүн Кудай аябагандай кымбат баа төлөдү. Ошол нерсени биз эч качан унутпашыбыз керек жана ырайымды баалашыбыз керек. Адамдын жанынын куткарылышы оңой эле ишке ашып калган эмес. Кудай дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди.